Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу дин таануучу, коомдук ишмер, журналист Мыктыбек Арстанбек болмокчу. Көрсөтүүбүзгө кош келиңиз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Жакында умра сапарынан келдиңиз. Умрадан кийинки дем күч менен дагы жакында кандай иш аракеттерди кылайын деген максаттарыңыз бар? Мен акыркы ошо бир жыл ичинде жанагындай тренинг мейкиндигин өтүп кеткенбиз. Азыр мына ошол тренинг борборубуздун үстүндө эле иштеп атабыз. Бүт шагирттер менен, жаштар менен иштеген кызык го. Аэропорттон түшүп эле, умрадан келип, аэропорттон түшүп эле ишканага кирип, саат 11-ге эл чогулган экен. Семинарымды өтүп койгон, анан үйгө бардым да. Мына ушундай ритм балдар аябай жакшы уюштуруп келатат. Күндө адамдар келет, бош убакыт жок. Көрсө эл ушундай талап кылып аткан учурга туш келип калыптырбыз да. Билим деп жүрө берген экенбиз. Көрсө билими күчтүү миңди жеңе албай калыптыр. Же миңди жеңе турган билим болбой калганбы? Азыр эми үйрөтүш керек болуп калыптыр. Элементарный ата-энени кантип урматтоодон баштап, кантип оокат бышыруу, кантип төрөө, кантип акча табуу, кантип акчаны сарптоо койчу, майда барат нерсенин бардыгы калып кетиптир. Сиз көп адамдар менен сүйлөшөсүз, элди аралап жүрөсүз, жаштар менен айрыкча көп жүрөсүз. Негизи эл азыр эмнеге муктаж экен? Эмнеге суусап жатышат? Буну биз илгертен эле айтып келатканбыз. Бул кыяматка чейин деле ушундай болсо керек. Эл жетекчиликке муктаж. Башынан аягына чейин эле ушундай. Эл жетекчиликке муктаж. Бир нерсени кылайын дейт, кылгысы келет, кылган туура экен дейт, бирок аны кантип кылыш керек? Мына ошо адам дайым муктаж. Эгер ошо жетекчи туура келсе, жетекчилик туура табылса, ийгилик. Туура эмес табылса, ушинтип буйтап кыйналып, убаракерлик менен жашайт экен. Азыр деле ошондой эл жетекчиликке муктаж. Чарбасында, үй бүлөсүндө, жеке өзүнүн өнүгүүсүндө, ойлонуусунда, койчу бардык нерсесинде бир жетекчилик керек. Ошону уюштуруп берүү гана маселеси. Мыктыбек Арстанбектин бүгүнкү күндө канча катталуучусу бар? Кайсында? YouTube каналында дейли. YouTube'да бир 80 миңден өттү дейм. Мен бүт аккаунттарымда өзүм отурганга убактым жок. Атай администраторду алганбыз, ошол адамдар отурат, бирок мен иштегенде иштейт, ар бир суроого жооп беришет. Жеке гана маселелерге жооп бербейт. Аларды чогултуп мен өзүм бир күн жооп берем, бирок өзүнчө мындай жөн эле чыгып блогерлик болсо бир ушак майданы болбой калды да эми. Мындай бир пайдалуу маалымат, бир программа менен берилип турган майданга айланды. Адамдар ушуга көнөт экен. Мынау күнү мынау программа чыгат, мынау күнү мынау программа чыгат деп күтүшөт. Кудайга шүгүр. Сизге жазылган кайсы бир комментарийлерге терс дейли, кандай көз караштасыз? Аябай жакшы. Мен тирүүлүгүмдүн белгиси демек мага жазып атат да. Ал мен жөнүндө анын ойлоого укугу бар. Жакшы ойлойт, жаман ойлойт, ал анын ою, бирок мен аны сыйлайм. Чындап сыйлайм, бул протокол сөз эмес. Мен рахмат айтам, ушу бала же ушу кыз менин персонама, мен айткан сөзүмө убакыт бөлүп көрүп, анан еще жазып атат. Биз канчасын көрөбүз, жазбайбыз да. Ал дагы жазып атат, рахмат. Эмне жазды башка маселе. Жаза берет, эмне дейм. Элдин оозу элек жазат, айтат. Кээ бирлеринде өтө жүйөлүү маселелер чыгат мага. Мындай караганда ачуу, катуу, бирок жүйөлүү. Биз оңдолууга муктаж болгонбуз да, баардыгыбыз оңдолууга муктажбыз. Анан Аллах Таала сени өзү вертолет менен келип оңдобойт да. Кээде ошондой комментарийлер менен оңдойт дегендей. Ошон үчүн ар бир нерсе бизге жардамы бар. Түрдүү YouTube каналында катталган блогерлер бар. Кимдир бирөө араздашып кетсе, кимдир бирөө ажырашып кетсе, терс багыттагы маалыматтарды чыгарат. Бул блогерлерге сиз эмне деп айтар элеңиз? Караңыз, Аллах Субханаху ва Таала адам затын жаратат да, адамдан сурабай эле жаратты дейм. Мисалы үчүн бизди энебиздин жатынында бизден сураган жок, Мыктыбек сени жаратайынбы депчи. Менин ыктыярымда болгон жок, мени жаратты. Ошондуктан Аллах Таала менин бактылуулугумду гана каалайт да, адамдын бактылуулугун каалайт, жана бардык нерсени бактылуулук үчүн берет экен. Бул көрпенде аны өзү начар жаман жак иштетип алат экен. Мисалы үчүн бычакты берди, темирди берди, кажетине иштетүү үчүн. Же отту берди да, жарык кылсын, жылынсын, тамак бышырсын. Аны менен не кылды? Элдерди күйдүрдү, үйлөрдү өрттөдү дегендей. Бул да блогерлик майданда адамдын бактылуулугу үчүн берилген, бир өнүгүүсү үчүн берилген коммуникация каражаты да.
ар ким каалагандай өзүнүн деңгээлине жараша иштетет да. Кимдир бирөө ушакташат, кимдир бирөө урушат ошол жерде, кимдир бирөө согуштарды баштайт. Эл аралык согуштар чыгат ошондой жерлерден. Кимдир бирөө андан акыретине иштеп алат. Кимдир бирөө азыр деле чөнтөгүнө иштеп алат. Пендеси каалагандай иштетсин, бирок мунуга иштетсе жакшы болмок деп майдандарды берген. Ошон үчүн мен андай блогерлерге боорум ооруйт. Кандай сонун мүмкүнчүлүк, миңдеген адамдар көрүп атат, кулагын төшөп атат. Кыргызстан халал индустриясынын өнүктүрүү борбору бүгүнкү күндө кандай ийгиликтерге жетише алды? Алхамдулилля. Аябай мактанам. Сыймыктанам. Бүгүн биз эл аралык деңгээлдебиз. Бизди ушуга турмуш өзү, кырдаал өзү ушинтип кыйнап, кыстап чыгарып салды. Азыр чет мамлекеттерде жүрөбүз. Мына бүгүн, мына азыр сиздин алдыңызда телефон чалып калдым го. Ошондо Белоруссиядагы өнөктөштөрүбүз менен эл аралык уюм ачып атабыз. Европага чыгалы деп атабыз. Чыгышка чыгалы деп атабыз. Азыр бүгүнкү күндө халал индустриясы дүйнөлүк масштабта аябай өнүгүп атат, бирок халал кылып берүүчү, халалга өткөрүүчү органдар аздык кылып атат. Жана биз азыр эл аралык деңгээлде аябай Кудайга шүгүр баркыбыз бар чет мамлекетте. Азыр менин бир кызым, мындай кенедей болгон кызым, ошол эле Белоруссияда жүрөт. Чоң гигант заводдо. Сүрөтүн көрсөң көрүнбөйт, бүргөдөй болуп. Чоң заводдо бир кыргыз кызы халал кылып жүрөт. Бир кызым өзү студент, бирок иштейт. Эрте бирсиң Москвага учат. Чоң бир заводко. Мына ошондой азыр биз элестетип атабыз эми башка чоң шаарларда ошол эле Мексикага, ошол эле Америкага, ошол эле Европага чыгышыбыз керек, чыгабыз деп атабыз иншалла. Дүйнөдө халал боюнча аябай көп стандарттар бар да. Мисалы үчүн араб мамлекеттери кайсыдыр бир стандартта иштейт. Орто Азия кайсыдыр бир стандартта. Европа кайсыдыр бир стандартта. Биз ошол стандарттардын бардыгын үйрөнөлү деп атабыз. Дүйнөнүн кайсыл жеринде кандай чоң тамак аш завод болсо, өндүрүш болсо, ошону биз халалга өткөрөлү деп атабыз. Мен ушундай амбиция коюп атам. Себеби биз аябай күчтүүбүз деп атам. Менин командам күчтүү. Мен мындан бир канча жыл мурда аты чыккан органдарга караганда менин командам күчтүү. Кыргызстандан кичинекей эле жерден чыкканына карабай, биздин команда күчтүү. Биз жакшыраак халалга өткөрөбүз деп атам. Биздин колубуздан жакшыраак келет деп атам. Ошо дүйнөлүк аренада демек Кыргыздын халал органдары күчтүүлүк кылсын деп атам. Биздин элибиз өзү күчтүү. Негизи эле бир той өткөрүүдө Мыктыбек Арстанбекти келиңиз, бизге тамада болуп бериңиз деп чакырган убактар болобу? Болот. Барасызбы же? Жок, мен ошого барбайм да, мен аябай бир кызык окуялар болгон. Мен тамада эмесмин десем болбой чакыргандар болгон. Бирок той жарымдап калганда өздөрү келип, ажыге капа болбоңуз. Себеби той эмес эле лекция болуп кетет экен да меники. Тамада дагы өзүнчө өнөр экен да. Элдин баардыгы эле тойго келген элдин баардыгы менин немемди отуруп калат экен. Өзүм да бир кезде ошондой болду, бир тойду кой десем болбойт. Тарынышка чейин бара турган болгонун мейли дедим да бардым. Той жарымдап калганда өзүм карасам элдер той унутулуп калган, бүт баардыгы мен маселеме кирип кеткен. Мен ишенип кой, 1,5 саат сүйлөп атыптырмын. Унутуп да калыптырмын да, ушундай образга кирип кеткенбизби. Анан тойдун ээсин чакырып көрдүңбү? Десем, ооба, көрдүк, рахмат деги. Анан ошондон кийин эми тарынсаң да, жок кой деп барбайм. Буга да өзүнчө бир коммуникациянын бир шыгы керек экен да. Тамадалык деле оңой эмес, чындыгында. Тренинг өткөрүү таланты дейбизби, сизде жөндөмү күч, сыры кандай, негизи багытты кандай жеткире билүү керек? Жөндөмдү билбедим, Арсайым, чындыгын айтсам. Бул бардык эле адамда бар го, жөндөм. Болгону балким менде бир муктаждык болгондур, мен өзүм түшүнгүм келет да көп нерсени. Мына ошону түшүнгүм келип, ошого оюмду ныктап, анан өзүмө түшүндүрүш керек да, мындай турбайбы? Мындай экен да, мындай болот экен да. Мына ошону мен үнүм чыгарып айтам, болду. Башкаларга да пайда. Мен өзүм түшүндүрүп атканда, өзүм түшүнүп атканда башкаларга кошо түшүндүрөм, өзүм да түшүнөм. Менимче Аллах субханаху ва таала адамдын табиятын ушундай кылган го. Бирөөгө жеткирүү менен өзүнө жетет дегендей. Бүгүнкү көрсөтүүбүзгө келдиңиз, жагымдуу маек куруп бердиңиз. Сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу дин таануучу, журналист жана коомдук ишмер Мыктыбек Арстанбек болду. Саламатта калыңыздар.